Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде алгачкы жолу биримдүүлүк көптүрдүүлүктү аттуу эл аралык дүйнө тилдер жана маданияттар фестивалю башталды. Иш-чарага өлкө боюнча 22 жогорку окуу жайынан 73 команда катышып, жалпысынан алганда 400 студент спич сынакка даярданып жаткан чагы. Айта кетсек, фестиваль Билим берүү жана Илим министрлиги Бишкек гуманитардык университети менен чогуу уюштурган. ЮНЕСКОдагы 21-кылымды полиглоттордун көп тилдүүлүктүн кылымы деп жарыялаган. Ошон үчүн азыркы заманда көп тил билүү бул дүйнөгө карата ачылган эшик, дүйнөгө карата ачылган терезе. Азыркы ааламдашуу мезгилинде тилди үйрөнбөйүн, дүйнөнү таанымайын өнүгүү мүмкүн эмес. Биз ушул фестивалга ушунчалык биздин жаштар таланттуу экенине, биздин балдар тилдерди, маданияттарды үйрөнүүгө дилгир экендигине биз абдан ыраазы болуп атабыз. Мынан бул аудиторияда орус тилин мыкты билген катышуучулар эссе жазышып жатышат. Эссе жазып бүткөндөн кийин студенттер орус тил адабиятынан дагы бир канча этаптан өтүп, аягында мыктысы аныкталат. Мындан сырткары башка дагы Кытай, Жапон, немец жана башка тилдерден дал ушул сыяктуу сынактардан өтүшөт. Биздин Кытай факультетте ушул бүгүнкү өтүп жаткан фестивалдын рамкасында бир нече конкурстар өткөрүлөт. Мисалы деген эссе жазуу Кытай тилинде, андан кийин театрализованный немелер, представлениялар, андан кийин деген бий, Кытай бийи, Кытай ыры, андан кийин чайная церемония деген дагы бир номинациябыз бар. Бизге ар кайсы университеттерден балдар келишти, ал эмес ошол жана региондордон да келишти. Жалал Абад мамлекеттик университетинен, андан тышкары ушул Бишкектеги Манас университетинен, Арабаев университетинен жалпы сан менен бир 58-тей 60-тай бала биздин факультетке келип, азыр ушул мероприятияларга катышып атышат. I dream of rain, I dream of gardens in the desert land. Айпери Жапаркулова эл аралык мамилелер факультетинде билим алат. Бүгүнкү күндө ал 4 тилде эркин сүйлөй алат. Бирок Айперинин айтымында 4 тил билүү ага аздык кылат. Анткени азыркы заманда тил билбесең керектүү маалыматтарды ала албайсың. Мен негизи өзүм айылда чоңоюп өскөндүктөн аякта мүмкүнчүлүк болгон эмес, тилдерге курстарга барып катышкан. Анан кийин мен апам дагы өзү мен ушу кызым чет тилдерди билсе деп мени каникул сайын эмеге жиберип турчу. Жайкы каникулдарда шаарга келип курска жазылып үйрөнүп жүрдүм. Анан кийин бияка тапшырып үйрөнүп кеттим да. Биякта мугалимдерибиз биринчи тилибиз англис тили. Анан кийин волонтерлор дагы бар, Америка Кошмо Штаттарынан келген, ошолор үйрөтөт. Аталган фестиваль 2 күнгө созулат. Бул убакыт ичинде студенттер 13 тилден ар кандай сынактардан билимин көрсөтө алышат. Бермет Доктурбай кызы, Жыргал Суранчиев, Кутман таң көрсөтүүсү.